Эреже байырдай эле мен 5 кыз келиндерди сунуштайм силерге. Мисалы арасынан 4-чүсү жагып калса, сиз жигиттер комментарийге жазасыз. 4-чү кыз мага жагып калды. Мүмкүнчүлүк болсо мага жазып коюңуз, чоң кыз деп туруп өзүңөрдүн Instagram аккаунтуңарды комментарийге жазасыз. Анан ал кыз силер жагып калсаңар, өзү силерге жазат. Лайк басканды унутпагыла. Лайк баспасаңар, кыздар силерге жазбайт. Анда эмесе билдирүү номер 1 кеттик. Салам баарыңарга. Мен атым Адина, Жалал Абад облусунан болом. 21 жаштамын. Шериңди кайдан качан кезиктиресиң эч ким билбейт. Бирок аракетке берекет дегенде жазып калдым бул жака. Аябай уверенный кыз экен, көрдүңөрбү? Сөзүнө бекем, ак көңүл, шустрый балдар менен таанышам. 97 жылдан 95 жылга чейин дейт. Өзүм жөнүндө мени менен таанышкысы келгендерге кенен айтып берем. Жалал Абадтык сонуңуз экен, балдар, давайте жазгыла. Билдирүү номер 2 кеттик. Кандайсыз? Мен 40-47 жашка чейинки жигиттер менен таанышайын дедим эле дейт. Атын жазбаптыр, тилекке каршы. Өзүм 38 жаштамын, 10 жаштагы кызым бар. Университетте мугалим болуп иштейм. Мугалим экен, көрүңөр, интеллигентка. Желательно билимдүү, бою узун, интеллигенция чөйрөдөн болсо. Анткени өзүм көп окуйм дейт. Билимге кызыккан адаммын. Эгер ушул жарнамаңыз чын болсо дейт. Биздин жарнамабыз чын, өзүңөр көрүп атасыңар, канча жигиттер бар бизде бойдок. Жигиттер сонун айым экен, мугалим экен, интеллигентный, акылдуу, мазгыңарды чакпайт, ар кайсы мелочь менен карагылачы, так что давайте жазгыла. Билдирүү номер 3 кеттик. Атым Каныкей. Ыймандуу, жөнөкөй, ичпеген, чекпеген, акылдуу мырзалар менен таанышсам дейм. Жашым 30да. 32ден 36 жашка чейинкилер болсо, жазыңыздар дейт. Ойноп жазбай эле коюңуздар. Бул кыздын аты жакты, аты сонун экен, Каныкей дейт. Анан серьезный кыз экен, ойноп жазбагыла. Бул кыздын, бул айымдын максаты турмуш куруу, үй бүлө. Ошондуктан серьезный отношение була. Билдирүү номер 4 кеттик. Атым Камила. 20 жаштамын. Чүйдөн болом. Турмушта болгом, бирок балдарым жок. Узун бойлуу, жан дүйнөсү таза, жашоого максат койгон, 23дөн 30 жашка чейин нукура жигиттер менен таанышам дейт. Турмуш куруу максатында. Эмне дейт? Бул кыз жаш болгону менен 20 жашта, бирок уже семейный опыт бар экен да. Ошондуктан требованиялар ушундай болуп атат да. Узун жан дүйнөсү таза дейт, анан жашоого максат койгон дейт. Ошондуктан несерьезныйлар жазбагыла. Бул кыз жашоону көргөн экен. Только турмуш максатында сүйлөшөт экен да. Анан ойлобогула, бул турмушта болгон, азыр сүйлөшөм, чача-пача, тияк-пияк депчи обижать кылбагыла. Только серьезный турмуш куруу максатында. Билдирүү номер 5. Атым Альбина. Жашым 25те. Боштон боломун. Азыркы учурда Бишкек шаарында турамын. Келгеним аз эле болду. Медсестра болуп иштейм республиканский больницада. Турмушка чыккан эмесмин. Мен Чүйдөн, Көлдөн, Нарындан балдар менен таанышам. Жашы 28ден 33гө чейин. Бою 180ден узун болсо жакшы болот эле. Анткени боюм 173, салмагым 58. Ошондуктан бою мени менен тең же узун болуш керек. Анан ичпеген, чекпеген, ыймандуу бала болсо, туруктуу жумушу бар, только үйлөнөм деген балдар дейт. Эмне дейт жигиттер? Биринчиден Альбина медик экен. Бул кызды алам десеңиз, үй бүлөңүз ден соолук болот экен да. Медик болгондон укол, диагноз, анан капельница деген балдарыңар жакшы каралат экен. Медиктер жакшы карайт, баарын билишет да, жанагы ден соолук боюнчачы. Бир. Экинчиден мындай физический жагынга айтайын да силергечи. Бою 173 дейт, салмагы 58. Бул деген крупный кыз экен да. Бул дегенчи, бул кыз Альбина. Силерге узун бойлуу, мощный эркек балдарды төлөп берет да. Мощный. Анан төлөгөнүн дагы оп-оңой болот. Биринчиден медик, экинчиден мындай крупный кыз экен да. Ошондуктан балдар, давайте теряться кылбагыла. Жазгыла, карагылачы кандай кыздарды силерге сунуш кылып атам. Кекешкалар. Анан аябай маанилүү нерсени айтып коеюн дедим эле. Мен жекече лично кыздарды дагы, балдарды дагы жекече тааныбайм. Бир гана мага жазышат кыздарчы, "Муну чыгарып коюңуздар" депчи. Анан балдарды дагы жекече тааныбайм. Ошондуктан мен жоопкерчиликти мойнума албайм. Силер баарыңар совершеннолетниysиңер, 18 жаштан өйдөсүңөр. Байкагыла, карагыла, сүйлөшкүлө. Претензиялар анан болбосун. Жаман кыз экен,
алдап кетти же жаман бала экен колдонуп кетти деген претензиялар болбосун. Жоопкерчилик өздөрүңөрдүн мойнуңарда. Анда эмесе таанышуу рубрикасы соона чыкты. Сүйлөшкүлө, көргүлө, таанышкыла, сүйүшкүлө деп койгонбу. Юбилей кургула, жигиттерди дагы бир жолу бүгүнкү майрамыңар менен кыздарды обижать кылбагыла, сактагыла, сыйлагыла. Көрүшкөнчө.